Мен келечекте Кыргызстан менен Кытайдын мамилесин чыңдоого өз салмамды кошом деп ишенем. Мен түрколог болгум келет. Өзүмдүн эне тилимдин жана адабиятымдын өнүгүшүнө салым кошуу максатында. Мен келечекте социолог өлкө аймагыбызда болуп жаткан көйгөйлөрдү ушул кесип аркылуу аныктап, чечүү жолун сунуштагым келет. Студенттик күндөр кызыктуу окуяларга, мүмкүнчүлүктөргө жана ошондой эле кыйынчылыктарга толгон өзгөчө мезгил. Салам көрөрмандар, бул Университет жашоосу программасы. Сиздер менен мен Айжаркын Абдуллаева болмокчумун. Бул чыгарылышыбызда гуманитардык факультетинин тааныштыруунун 2 бөлүгүн баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эже айтсаңыз, азыркы учурда ушундай заманда филологдордун орду кандай сиздин оюңузча? Анан Манас университетинин филология факультетинин артыкчылыктары кандай? Филология бөлүмү дейли. Азыркы мезгилде туура белгиледиңиз, азыркы учурда деп ааламдашуу учурунда филологдордун орду абдан зор маанилүү бир адистик болуп эсептелет да. Эмне себептен? Анткени мына өзүбүздүн Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги филология бөлүмүнүн мисалында айтсам, бул бөлүмдө мурда 2007-2008 жылдары англис тили адабияты бөлүмү болуп, бул баты тилдери деп аталган, батыш тилдери да. Анан кийин чыгыш тилдери, түркчө доо тилдери деп туруп, бул жерде Кытай тил адабияты программасы эсептелген. Анан ага орус тили адабияты программасынан кошулган. Кийинчерээк ушул 2022-2023 окуу жылында булар баары бириктирилип туруп бир филология бөлүмүнүн тутумуна киргизилди да. Анткени бул тилдердин баардыгы биздин адистик филология болуп эсептелет. Филологияны бүткөндөр дегиле ааламдашуу мезгилинде коомго кошкон салымы кандай, жаштарга берген билими кандай деп ушул сиздин сурооңузга жооп бере алабыз да. Анткени англис тили адабиятындагы өзгөрүүлөрдү, анын тилдик этимологиялык жактан эволюциясын, адабият, анан кийин тексттин окуу, фольклор жана башкаларды деле орус тили филологиясы, Кытай тили филологиясында деле ушул сыяктуу ошол тилдердин өзгөчөлүктөрүн окутуш керек да. Анткени ушул кайсыл жакта болбосун ааламдашуу мезгилинде кол созуп, кайсыл жерде болбосун Манас Түрк университетинин бүтүрүүчүлөрү дүйнөлүк аренада бир баягы конкуренцияларды жеңе турган, конкуренцияларды жеңип туруп дүйнөлүк аренага чыга турган бир кесипкөй адистерди даярдаш керек болгон максат менен ошо бириктирилип филология бөлүмү деп ачылган да. Бүтүрүүчүлөрүбүз мисалы үчүн илим, билим тармактарында, илим дегенде илимий ар кандай изилдөөлөргө барышы мүмкүн. Билим тармагында өзүңүзгө маалым, жогорку окуу жайларынан баштап мектептерге, орто мектептерге барып мугалим боло алат. Андан башка дагы ар кандай кутурмо агенттигинде, туризм агенттеринде иштей алат. Ушул биздин бүтүрүүчүлөр. Анткени бардык тилдерди билет, англис тилин билет, Кытай тилин билет, орус тилин кенен билет дегендей да. Демек бүтүрүүчүлөрүбүз дагы ушул коомдун керектөөлөрүнө жараган ушул ар кайсы тармактарда дегиле бүт эле коомдогу мекемелерде, башка жактарда дагы иштегенге буларга орун бар. Анткени биздин бүтүрүүчүлөрүбүз мындай иш издеп кыйналып ошентпейт да. Өзгөчө биздин бүтүрүүчүлөрдүн эми башка жакта деле Кыргызстандан жогорку окуу жайлары бар, бирок эмнегедир ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнө талап зор да. Анткени бул жерде баягы абитуриенттерди тандоодон баштап окутуп бүтүргөнгө чейин академиялык тазалык дегендей, аларга болгон талап, окутуучуларга болгон өзүбүзгө болгон талап абдан жогору коюлганда
болуш керек деп эсептейм да. Эже айтуулар боюнча азыр ошол университетибизде кыргыз тили филологиясы дагы ачылган жатыптыр. Ал жөнүндө маалыматыңыз барбы? Ал маалыматым бар. Кече эле ошол билим берүү комиссиясы бар бизде. Анан ошол жерде кече эле чакырттырып, мурда түркологиянын ичинде биринчи филологиянын ичинде ачылат деп туруп мени ушул жака алып келишкен бөлүм башчы катары. Анан түркология бөлүмүндө ачылат дегенде анда деле кубандым. Чыгып кайда болсо ал сөзсүз эле мен болгон жер эмес, кайда болсо ачылса буну сон деп кубанч элем. Анан кийин кече эле кайра филологиянын тутумуна ачылат, анткени адистик филология болуп атат деген сөз болду. Болсо жакшы, Кудай буйрса, ошол программанын атайын программасы, анын ичиндеги мазмуну, окута турган мугалимдер, ошолордун баарына даярдык көрүлгөн, программасы даяр. Анан окутуучулук тутум деле профессор тутум, доценттер, абдан адискөй адистерибиз бар, Кудай буйрса. Жакшы болот деген ишеничтемин. Андан башка дагы дегиле 100% башка билим берүүгө көңүл бөлсөк, эгерде кыргыз тилинде ачылса 200% күчүм аябайм да, мен Кудай буйрса. Достор, өзүңүздөр байкагандай, азыр филология бөлүмүндө турабыз. Кытай тили программасында бул жакта кандай кызыктар бар, эмнелер күтүп турат? Сиздер менен кошо көрөлү. Биздин ошол жаңы эле Кытай жаңы жылын өткөрдүк. Ошого карата бул жакта биз Кытай фонарьларын көргөзүп чыгалы. Булар күйөт негизи. Анан бул жакта дагы ушундай биз өзүбүз жасап көрөбүз бул жактан Кытай маданиятын дагы жакшыраак тааныш үчүн. Бул эмнеси болуп калат ушундай Кытайлар? Бул дагы Кытайдын фонари болуп саналат. Мындай илип баарыбыздарга белгилүү болгондой, Кытайлар аябай кызыл оңду жакшы көрөт, жана басым жасашат. Бул жакта болсо фу деп жазылып турат. Бул байлык, жакшылык дегенди түшүндүрөт. Тилектери менен кошо турбайбы? Ооба. Бул жактачы? Бул жакта дагы негизи бардыгы ошол фу деген жазуу. Бул тилек баягы жаңы жылда жакшылыктар болсун, байлык болсун деген белгини көрсөтүп турат. Сары жана кызыл оңдор бул байлыктын түсү, жакшылыктын түсү деп ушул нерсе. Эмне үчүн фонарьларда учурат билесизби? Негизи бул жакта деген ошол жаңы жылын эмнеге тосушат деп айтып калышат го. Кытайлар мурда деген ошол коркунучтуу экен да, мындай бир жаныбар бар депчи, ушундай уламыш бар болгон экен. Анан аябай жакшы көрүшөт го, фейерверктерди аттырып, мындай катуу майрамдагандычы. Анткени деген ошол жаман жандыкты, жаманчылыктын баардыгын катуу үндөр менен жана кызыл, жалтырак буюмдар менен ушул коркутканы кетирген аракет кылышат экен. Бул жакта болсо баардыгына белгилүү болгондой эле ошол Кытай жазуулары аябай оор деп айтышат. Калемдер турбайбы? Ооба. Буну биз кытайча мауби деп коебуз. Ушундай бул жака малып эле сууга, анан кара боек менен ушундай кызыл өңдөгү кагаздарга жазабыз сөздөрдү. Азыр бир нерсе жазып көрбөлү, кандай дейсиз? Макул. Анан ошонун түшүндүгүн да айтып кетсеңиз бизге. Биз анда чун деген сөздү жазалы. Чун деген бул жаз майрамы, жаз дегенди түшүндүрөт. Ошо Кытайлардын жаңы жылы бул жаз майрамын тозуу деп аталат да негизи. Бул боек дагы өзгөчө окшойт, башкаларга окшойт. Ооба, бул атайын ошол иероглиф жазуу үчүн арналган боектор болуп саналат. Негизи Кытайдын ошол жазуу маданияты аябай кызыктуу да барына. Баардыгы эле Кытай иероглифтерин жазуу аябай оор деп. Ооба, оор. Бирок сизге оңой болуш керек, үйрөнүп. Ооба, мен үчүн Кытай тили бул мындай өзүнчө бир чоң дүйнө деп айтсам болот. Бул жазуусу дагы мындай тажрыйбанын артынан келетпи? Ооба, албетте. Башында мен жазган иероглифтер аябай мындай жаман көрүнчү негизи өзүмө дагы. Анан бара ошо колум ашып калат экен. Мына азыр сиздер менен биз чун деген жазууну жаздык. Аябай көп калемдерди көрүп турам да, булар ар бир иероглифти жазганга өзүнчө бир арналганбы?
Жок, чындыгында бул биз бир эле калем менен ушул баардык иероглифтерди жазсак болот. Болгону гана бул жакта мугалимдер ушул студенттерге ыңгайлуу болсун деп көп түрүн алып келип коюшкан да. Ар кимге өзүнө ыңгайлуу болгон калемди колдонсун. Ыңгайына жараша. Мыкта көптөгөн иероглифтерди көрүп турамын. Булар эмнени түшүндүрөт? Бул деген биздин ошол жакында эле жаңы жыл ошол болду деп айттым го, Кытай майрамы. Ошого карата бул жасаган эми жеңжи деп атап коет. Бул кагаздан кыркып жасаган ушундай иероглифтер. Бул ар кандай негизи бул өзүнчө эле бир Кытайдын маданиятын билдирип турат. Иероглифти кыркып алуу да өзүнчө бир маданиятпы? Ооба. Бул негизи ошол маданиятынын өзгөчө бир бөлүгү да. Бизге муну аябай үйрөтүшөт негизи мугалимдерибиз. Анткени баягы бир тил үйрөнсөң, ал ошол мамлекеттин дагы дилин, маданиятын, баардык нерсесин үйрөнгөнгө аракет кылат экенсиң. Ошондой эле бул жакта дагы ошол биз чун деген жанагы жаз майрамы деген иероглифти ушундай кыркып чыкканбыз. Бул дагы баардыгы ошондой жаз деп, чун деп жазып турат, э? Ооба. Мисалы, ажыдар. Мисалы, ар кайсы жылда ар кандай, мисалы, мурдакы жыл өтүп кеткен жыл бул ажыдар жылы болчу. Ошол кезде бул ажыдарды кыркканбыз. Андан дагы ошол бул жакта көрсөк болот, ичинде жаз деген сөз бар. Чун деген иероглиф. Бул жагы балык. Бул жагы болсо эмиге арстанга окшош. Ооба. Арстан жылында жасалган. Окшош экен. Эки кулактары бул жакта. Ооба. Аябай негизи бай кытайлардын маданияты. Кийинкилерин дагы көргүм келип турат. Уланталы болсо, менин ошол бул жылы кыркып чыккан ошол ш деген бул жакта жыланды көрүп турасыздар баарыңыздар. А бул жакта болсо фу деген иероглиф жанагы байлык, жакшылык деген. Бул жакта. Бул өзүнчө эле бир мындай өнөр да, искусство. Буну көргөзмө катары бир жакка илип койсо да болот экен ошондой. Бизде деген ошол көптөгөн конкурстар болуп турат, атайын ушундай ыр айтуу, көркөм окуу, жана ошондой эле мындай ырдоо, бийлөө Кытай тилинде. Ошондой эле бул жеңжи дагы ушул кагаздан кыркып жасоо, бул дагы бизде конкурстар болуп турат. Мени аябай кызыктырып турат. Нуриса, айтсаңыз, эмне үчүн Кытай тили программасы? Биз билебиз, башка тилдеги программалар да бар. А сиз эмне үчүн Кытай тилин тандап алдыңыз? Мен негизи 11-класс бүтүп атканда аябай мугалим болгум келчү. Бул менин тилегим болчу. Анан баягы кайсы тилдеги мугалим болсом, негизи тил жагына аябай жакын болчумун. Анан орус тилчи болсомбу, англис тилчи болсомбу деп аябай көп ойлонгом да, бирок ошол мен тапшырып жаткан учурда Кытай тили аябай мындай популярдуу болуп турган момент болчу да. Анан мен дагы аябай ушул оор тил деп аябай көп окуп жүргөм, бирок ошол оордугуна карабай, ошол өзүмдү сынап көрсөмбү, кандай болот деп тапшыргам. Негизи тапшырып жатканда такыр Кытай тилин билчү эмесмин. Окууда ошол мектепте окуп жүргөндө бир-эки жума эле бизге кытайлар келип ошол иероглиф жазганды үйрөтүп кетишкен да. Андан кийин бирок сабак болгон эмес. Анан мен үчүн ошол кызык болуп калган да. Анан баягы оор нерсени барып баштап көрөйүн, кааламбы деп өзүмө бир мындай сөз бергем, ошол кылып кетейин деп. Анан ошол Кытай тилине келип окуп баштагандан кийин мен үчүн аябай кызык болуп кетти. Оор деп такыр айтпайм азыр. Кызык деп айтсам. Азаматсыз. Анда бул жактагыларды да көрөлү. Жанакы фу деген жазуу, байлык, байлык, жакшылык деген. Бул жактагы айнектерден да көрүп турсаңыздар керек, ушундай нерселерди кытайлар аябай чаптаган жакшы көрүшөт да. Бул байлык алып келет, жакшылык алып келет депчи. Жана ошондой эле жана аябай кыркылып, майда болуп, кооз болуп турган. Эмнелер эле жазылып турат десе көбүнчө тилектер жазылат турбайбы? Негизи бизде библиотекада дагы аябай көп эмелер бар, китептер. Ушул Кытай тилине арналган Манас университетинде, эмесинде, китепканасында. Бизде азыр өзүбүздүн мугалимдерибиздин дагы ошол кабинеттеринде аябай көптөгөн китептер бар. Биз ал жактан карап, сурап, окуп турабыз. Бул жакта ошол биздин маданиятты таанытуу деген, ушундай Кытай маданияты деген сабагыбыз бар. Ошол сабактан ушундай көбүнчө жылдар, жаныбарлар, алар эмнени билдирет, ушундай эле кагаз менен кыркуу деген сабактарды өтөбүз. Бул университет Кытай тилинде окуган студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр берип жатат? Мындай практикага, тажрыйба алуу үчүн кайсыл жактарга бардыңыз? Негизи ошол Манас университетинде окуган студенттердин Кытай тили деңгээли аябай мындай жакшы да. Бул Кытай тилин алып кетүү дагы өзүнчө
бир мындай эмгекти талап кылат, убакытты талап кылат, аракетти. Ошондой эле бул кытай тилин биздин азыр студенттер аябай жакшы деңгээлде өздөштүрүп жатышат. Эң эле биринчи курста баштаган студенттер ушул бизде HSK деп айтып коет, кытай тилинин деңгээлин белгилөө да. Ошонун 4-үнчү деңгээли менен эле биринчи курска келип атышат да. Бул бизде ошол даярдоо бөлүмүндө аябай жакшы окутуп даярдашат дегенди билдирет. Азыр сиздин деңгээлиңиз кандай? Азыр менин деңгээлим, мен мурдакы жылы HSK 5 тапшыргам. Негизи жалпы 6 деңгээл бар азыркы учурда. Анан бул жылы жазында, мартта ошол 6-чы деңгээлди тапшырганга даярданып жатам. Азаматсыз. Рахмат. Анда бул жактагылар дагы аябай кызыктырып турат. Мындай узун иероглифтер экен. Ооба. Эмнелерди түшүндүрөт? Бул жакта кызыл, ушундай кызыл атайын баракка жазганбыз. Бул дагы ошол жаңы жыл учурунда бул 4 мезгилде тең мен деген тынчтыкты каалайм жана ар бир аракетиң өйдөлөй берсин дегенди билдирет. Кытай элинин бай маданияты менен да таанышып чыктык. Белгилей кетсек, мен жанында жөнөкөй студент эмес, 2024-жылдын президенттик стипендиясынын ээси жана бир канча мамлекеттерге барып келген студент. Айтсаңыз, ошол стипендияны кантип алдыңыз? Негизи стипендияны алам деп ойлогон эмесмин. Мен тапшырып жаткан учурда ошол Германия мамлекетинде болчумун. Ал жайында башталганда, ооба. Анан мен үчүн аябай бир күндө эле билип калдым. Анан өзүмдүн кураторума жазып, ушундай болуп атыптыр, мен буга тапшырып көрөйүн, өзүмдү сынап деп тапшырып көргөм. Документтеримди онлайн эле жөнөтүп бияктан. Анан ата-энеме рахмат, ушу бияктан даярдап менин документтеримди жөнөтүшүптүр. Кураторум дагы ошол. Анан декабрда эле ошо күтүүсүз жаңылык келип калды. Ошо президенттик стипендияга ээ болдуңуз деп чындыгында ишене алган жокмун. Анан бул деген ушул биринчи курстан баштап менин ар бир конкурска катышып, өзүмдүн ушул тандаган бөлүмүмө болгон сүйүүмдүн жыйынтыгы деп ойлойм. Эмгектериңиздин жыйынтыгы турбайбы? Айтсаңыз, бул факультеттенби же бөлүмүңүздөн жалгыз эле сиз алдыңызбы ошондо? Ооба, кытай тили бөлүмүнөн мен эле жалгыз алдым. Бул негизи кытай тили бөлүмүндө көптөн бери боло эле экен ушул президенттик стипендия алуу деген. Менин баардык мугалимдерим, ошол курсташтарым, баардык бөлүмүм жалпы кубанды аябай. Достор, билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Ушундай таанышып чыктык бөлүмүбүз менен. Анда эмесе биз сиздер менен кийинки бөлүмүбүзгө баралы. Азыркы коомдун өндүгүшүнүн өзгөчөлүгү социологиялык илимдин жана тажрыйбанын улам барган сайын ага тийгизген чоң таасири жана мааниси менен баяндалат. Улам өзгөрүп турган социалдык болмушта, айлана чөйрөнүн улам алмашуу шартында талдоочу, эксперт болуучу адистерге жана окуу жайларында социология сабагы боюнча мугалимдик кесипке муктаждык өсүүдө. Достор, биз азыр сиздер менен болочоктогу социологдун алдында турабыз. Айтыңызчы деги эле, социология эмне? Социология бөлүмүндө эмнелерди окуйсуздар? Эң алгач бул социология жөнүндө айтып кетейин. Бул социология багыты илимде эң жаш илим катары таанылган. Коомдун түзүлүшүн, социалдык структураны окуйбуз. Жана ошондой эле бул көбүнчө психологдор болсо жеке адам менен иштешсе, биз социологдор топлум менен, мындайча айтканда көпчүлүк адамдар менен иштешебиз. Негизи сабагыбыз аябай жакшы, мыкты деңгээлде өтөт. Агайларыбыз абдан күчтүү, профессор агайыбыздар көп. Анан биз көбүнчө ошол саясатты окуйбуз, үй бүлө социологиясын окуйбуз, экономика, коомчулук менен байланыш жана ошондой эле көп багыттагы сабактарды алып окуйбуз. Сиз үчүн эң жактырган сабагыңыз кайсыл? Анан эң кызыктууларынан бирин айтып бериңизчи. Бул социологияда мага эң жаккан сабак бул саясат социологиясы. Себеп дегенде өзүм дагы саясатка абдан кызыгам. Ошол себептен ошол сабакты жакшы көрүп окуйм. Биз эки жолу алдык ал сабакты, биринчи бөлүмүн жана экинчи бөлүмүн. Ошодо мен көп нерсени үйрөнүп алдым десем жаңылышпайм. Мындай суроо туулду да, социология жана психология, анан саясат тыгыз байланышта депчи. Ошону эмне байланыштырат? Болочоктогу социолог катары жооп берип койсоңуз. Социология менен саясат абдан тыгыз байланышта. Себеп дегенде социолог бул коомчулук менен иштеген адам. Мындайча айтканда ошол элдин, коомдун психологиясын билген адам да. Анан кийин саясатка келгенде дагы бул элди анализдеп, анын көйгөйүн аныктап чыга алат. Мындайча айтканда жаңы мыйзам кабыл алууда бул социологдун пайдасы абдан тиет деген ойдомун. Ошон үчүн абдан тыгыз деп эсептейм. Саясат сабагына кызыкканыңызга караганда, болочокто саясат тармагында болот турбайсызбы? Ооба, ошол жагында ойлонуп жатабыз. Келечекте дагы ошол саясат тармагында дагы өзүмдү
жетишкен ийгиликтүү адам катары көрө алам. Дагы кайсыл тармактарда иштесе болот, мисалы бул бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү? Бул бөлүмдү бүткөндөн кийин биз изилдөөчү болуп иштесек болот. Жанагындай эле жеке компанияда ошол эле коомдун көйгөйүн аныктап, изилдөө жүргүзүп, же болбосо мамлекеттик жумушта иштесек болот. Ошол эле соцфонддо мугалим болуп иштесек болот. Ошол көп багыттуу кесип мындайча айтканда. Социологияда менин угушум боюнча изилдөө процесстери жүрүп турат да. Ошол процесстерге катыштыңызбы? Анан кантип өтөт алар? Негизинен алганда биз бөлүмүбүз менен абдан көп изилдөө кылышат. Биз аларга катышып калабыз. Жакынкы аралыкта эле ошол окуу жайыбыздын колдоосу менен жана социология бөлүмүнүн жетектеси менен бир изилдөө жүрүп атат. Анын темасы кыргыз студенттердин баалуулуктары деген темада. Буга биз аябай активдүү катышып атабыз. Жана ошондой эле жакынкы аралыкта жыйынтыгы чыгат. Бүткөнү калдык. Ошонун негизинде дагы биз чоң бир коомдогу көйгөйдү ортого алып чыгабыз деген аракет кылып атабыз. Бул жакта кыргыз студенттердин баалуулуктары деген темада негизи буга чейин мындай изилдөө болгон эмес. Бул биринчи жолу болуп атат. Жана убакыттын өтүшү менен бул глобализация заманында жаштардын ой жүгүртүүсү кандай болуп атат? Алар үчүн баалуулуктар өзгөрүп атабы? Мисал алсак, биз кыргыз эли салттуу элбиз. Бүгүнкү күндө бул замандашып баратабыз. Анан мурунку баалуулуктарыбыз бизге канчалык маанилүү болуп калды? Мисал алсак, калпак деген сурообуз бар. Сен үчүн канчалык маанилүү деген, боз үй деген. Ошонун айырмасын байкап атабыз да. Социолог болуу бул сиздин кичинеңизден бери кыялыңызбы же бул тагдырдын белеги болуп калдыбы? Кантип түшүп калдыңыз бул бөлүмгө? Негизи экөөнү тең айтсам болот. Себеп дегенде мен өзүм аябай ачык адаммын. Коомчулук менен иштегенди жакшы көрөм, элдер менен коммуникация кылганды жакшы көрөм. Анан мен бул кесипке дагы ошол максатта келгем. Баягы өзүмдүн ичимде жаткан талантымды, өнөрүмдү дагы ачайын деп. Бул жакка келгенден баштап колдон келишинче аракетти кылып атабыз. Мен толук кандуу айта алам. Ал ошол сапаттар менде калыптанып баратат деп. Баса достор, бул студентибиз КМШ өлкөлөрүнүн эң мыкты студенттеринин бири болуп саналыптыр. Айтсаңыз, буга кантип тапшырып калдыңыз? Кандай жеңиш болду? Кандай жолдо өттүңүз? Чоң рахмат. Мындай айта кетейин. Мен ошол КМШ өлкөлөрүнүн мыкты студенти намын алгам, жана ошондой эле Кыргызстандын мыкты студенти деген намын алгам. Буну алыш үчүн буга чейинки жасаган иштериң, проекттериң, жана ошондой эле жетишкен ийгиликтериңди дагы жазыш керек болчу. Ошондой тандоо туру болгон. Ошол катышып, ал жактан жеңүүчү аталып, экөөнү тең биринчи даражадагы диплом, сертификаттарга ээ болдук. Түркология түрк тилдүү элдердин тилин, тарыхын, адабиятын, фольклорун, жашоо образын, алардын жашоо болгон көз карашын изилдеген илим. Манас университетинде түркология бөлүмү 1997-жылы ачылып, 2002-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учурган. Бөлүм бакалавр программасына жылына 30дай студентти кабыл алат. Андан соң илимий даражасын жогорулатууну каалагандар магистратура жана докторантура программаларына тапшыра алат. Алдыда кыргыз тили адабияты жана түрк тили адабияты бөлүмдөр ачылып, студенттерди кабыл ала баштайбыз. Түркология тармагында заманбап жана инновациялык изилдөөлөрдү жүргүзүүнү каалаган жаштар үчүн бөлүмүбүздүн эшиги ар дайым ачык. Негизи бул бөлүмдүн жалпы маалымат алдык бул бөлүм жөнүндөчү. Эми бул бөлүм студенттин көзү менен кандай? Дал ушул суроолорго сизден жоопту күтөбүз. Айтсаңыз, түрколог болууга, бул бөлүмдү тандоого эмне түрткү болду? Чоң рахмат. Биздин түркология бөлүмү Манас университетиндеги башка бөлүмдөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Дал ошол учурдагы Түркия түрк тили менен кыргыз тилинин биргеликте айкалышып сабак катары өтүлүшүнөн. Себеп дегенде Түркиянын окуу жайларындагы түрк тили жана адабияты сабагы, Кыргыз Республикасынын окуу жайларындагы кыргыз тили жана адабияты бөлүмдөрү биргелешип, дал ушул түркология бөлүмүн түзөт. Ошондон сырткары биз тарыхый дорлор менен таанышабыз. Тактап айтканда, биздин эне тилибиз болгон кыргыз тилдин, ошондой эле жалпы орток түрк тилдеринин
тарыхый доорлору айтылат эмеспи, биздин эл мындан 2000 жыл мурдагы, 3000 жылдагы эл депчи. Дал ошол биз азыркы тилди изилдөө менен биргеликте тарыхый доорлорундагы карап, башка окуу жайлардагы кыргыз тили жана адабияты бөлүмдөрүнөн караганда дагы да кыйла тереңирээк өзүбүздүн тилибизди өздөштүргөнгө аракет кылабыз. Ал эми сабактан тышкаркы иш-чаралар жөнүндө кете турган болсом, биздин түркология бөлүмүндө жыл сайын эмес, 2 жылда, 3 жылда бир жаш түркологдор симпозиуму өтүп турат. Эң алгачкысы 2007 жылы өтсө, дал ушул 2025 жылы жаз айларында жаш түркологдор симпозиуму өтүүсү мерчемделүүдө. Ал эми маданий иштерге келе турган болсок, маданий иштерге келсек, биздин бөлүмгө тиешелүү университетибизде Жаңырык адабий клубу бар. Дал ошол жакта биз бөлүмдүн студенттери, университеттеги башка бөлүмдөрдүн студенттери менен биргеликте дал ушул биздин университетибизде маданий ар кандай поэзия кечелерин, дал ошол тилди, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын, түрк тилин, түрк адабиятын биздин дал ушул студенттер арасында жайылтууга, ошондой эле алардын баалуулуктарын чыгарып берүүгө карата иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ошол түрколог дегенде эле эң башкы түрк тилдери келет да оюбузгачы. Анын айтышым, угушум боюнча ошол түрк тилдерин өздөштүрүп, кайсы тилдерди өздөштүрөсүздөр? Биз буга чейинки тарыхый доорлордон ала турган болсок, көк түркчөнү өттүк, эски түркчө деп да айтабыз. Андан соң Чагатай эдебияты бар. Ал жерде дал ошол араб тамгалары менен биз бир нече доорлорду, орто түркчө, чагатайча, дал ушул доорлорду биз араб тамгалары менен өтөбүз. Демек, мындан жыйынтык чыгарса болот, биз учурдагы эле тамгаларды үйрөнбөстөн байыркы Орхон Энисей жазуу эстеликтериндеги жазуулардагы тамгаларды үйрөнөбүз. Биздин дал ошол түрк жана кыргыз орток тектеш тилдерибиз бар го. Казак мейли, өзбек, дал ошол тилдер мурун орток бир алфавит менен жазышып, байланышып, адабий чыгармалар жазылганда ошолорду өтөбүз. Анан кайрадан биздин заманбап кыргыз тили, түрк тили адабияттарына дагы кезекти берип, дал ошол тепкич менен окуганыбыз менен өзгөчөлөнөт. Айтсаңыз, дал ушул түрколог болуп билим алып жатпайсызбы? Бул билимиңиз келечегиңизге кандай пайдасын берет? Түркология бөлүмүн бакалаврын бүтүргөндөн соң биздин бүтүрүүчүлөрүбүз дал ошол редакторлук кызматка кирсе болот, журналисттик кызматка кирсе болот, котормочулук, ошондой эле мектептерде кыргыз тили, кыргыз адабияты, түрк тили, түрк адабиятынан педагогикалык жактан сабак берсе болот. Ооба. Убакыт учкан куш, мына ошентип биз сиздер менен гуманитардык факультеттин мүмкүнчүлүктөрү, андагы ары таланттуу, ары билимдүү студенттердин тажрыйбалары менен тааныштырып өттүк. Дал ушул программабызда дагы башка факультеттерди тааныштырабыз. Университет бул жашоо, жашоо бул университет. Кийинки программадан жолугушканча.